Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабактагы биздин темабыз үй бүлө, семья. Үй бүлө, семья. Чоң үй бүлөнүн мүчөлөрү менен сиздерди кыргыз тилинде тааныштырып өтөйүн. Бул биздин үй бүлө. Үй бүлө мүчөлөрүнө кимдер кирет? Бул жерге баарыбыз көңүл бурабыз. Ата, ата эне, родители. Чоң ата, чоң эне, бабушка, дедушка с папиной стороны. Эже, байке, тай ата, тай эже, булардын баары биз үчүн чоң үй бүлө мүчөлөрү болуп саналат. Анда эмесе алардын ар бирине бирден токтолуп, мен сиздерге тааныштырам. Ата тараптан туугандар, родственники с папиной стороны. Чоң ата, дедушка с папиной стороны. Сиздин чоң атаңыз барбы? Чоң атаңыздын аты ким? Чоң эне, чоң апа, бабушка с папиной стороны. Эже, сестра с папиной стороны. Байке, брат с папиной стороны. Жезде, муж тети с папиной стороны. Жеңе, жена дяди с папиной стороны. Булар биз үчүн ата тараптан туугандар болот. Анда эмесе сиз өзүңүздүн ата тараптан туугандарыңызды айтып бериңизчи. Алар канча адам, кимдер бар? Ал эми бул болсо менин үй бүлөм. Это наша семья. Апа, мама, ата, отец, эже, сестра, байке, старший брат, сиңди, сестренка для старшей сестры, бөбөк, младший брат или сестренка, ини, младший брат. А булар болсо биз үчүн апа тараптан туугандар, родственники с маминой стороны. Тай ата, дедушка с маминой стороны. Тай эне, бабушка с маминой стороны. Тай эже, сестра с маминой стороны. Тай аке, дядя с маминой стороны. Та жезде, муж тети с маминой стороны. Та жеңе, жена дяди с маминой стороны. Урматтуу телекөрүүчү, ушул жерден сиз карасаңыз, бүт баарында та деген сөз уланып атат. Булар албетте биздин апа тараптан туугандар жөнүндө болду. Анда эмесе сиздер менен кийинки сабактан жолугушканча. Кийинки сабактын темасы жашылча жемиштер. Салам, менин атым Никита, менин фамилиям Бережнов. Мен 10 жаштамын. Мен 4 класста окуймун. Менин үй бүлөдө 5 киши бар. Атам, апам, эжем, бөбөк жана мен. Биз Новопокровкада жашайбыз. Атамдын аты Николай Александрович. Ал 42 жашта. Ал фабрикада иштейт. Апамдын аты Людмила Львовна. Ал 42 жашта.
Ал дүкендө иштейт. Эжимдин аты Аня. Ал 15 жашта. Ал 10 класста окуйт. Бөбөгүм аты Настя. Менин үй бүлөдө Менин үй бүлөм ынтымактуу. Мен үй бүлөдө аябай жакшы көрөм. Хорошо.